160 миң сомдук айлык жогорку суд маянанын көтөрүлүшү боюнча түшүндүрдү. Жергиликтүү ЖМКларга чыккан судьялардын айлыгы тууралуу маалымат боюнча жогорку сот түшүндүрмө берди. Эске салсак 30 январь күнү Финансы министрлиги соттордун негизги айлыгы 81 миң сомдон 160 миң сомго көбөйгөнүн билдирген. ЖМКларда судьялардын болжолдуу маянасы 160 миң сомду түзөт деген маалымат кеңири тараганына байланыштуу тактоочу маалымат берүү зарыл деп эсептейбиз. 2021 жылдын 1-июлунан тарта эмгек акы жогорулагандан кийин судьялардын маянасы инстанцияларга жараша 46 миң сомдон 51 миң сомго чейин жетет. Ага эмгек стажы, квалификациялык класс, белгилүү бир чектөөлөр болгон иштерди кароо, бийик тоолуу шарттарда иштөө сыяктуу ар кандай кошумча акылар белгиленген деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда райондук соттордо оклад 46 миң сом болсо, облустук сотто 49 миң сом, жогорку сотто 51 миң сомду түзөт. Иш стажы боюнча үстөк акы ар бир судьянын тажрыйбасына жараша 5%-дан 40%га чейин болот. Искендер Шашеев, күйүүчү май 1 сомго кымбаттаса, азык-түлүк баасы 2% көтөрүлүшү мүмкүн. Жакынкы убакта бензин 4-5 сомго көтөрүлүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу маалымат жыйында Кыргыз нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов билдирди. Муну менен катар азык-түлүк баасы да көтөрүлбөйбү? Ооба, кымбаттоо орун алат. Азык-түлүк баасында талаа жумуштарына жана жүк ташууга кеткен күйүүчү майдын үлүшү бар. Жалпы күйүүчү май 1 сомго кымбаттаса, азык-түлүк баасы 2%га көтөрүлүшү мүмкүн. Мындайча айтканда, нандын 40-60% күйүүчү майдын баасы. Анткени ал нанды өндүрүү үчүн күйүүчү майды айыл чарба техникасына куюшу керек. Жерди айдоо, себүү, ошону менен бирге айыл чарба техникасын колдонуп насосторду алып келүү, сугаруу, эгин бышканда талаалардан түшүмдү жыйноо үчүн комбайнга күйүүчү майлар сарпталат. Түшүмдү күйүүчү май менен заводко жеткирүү, аны өндүрүп кайрадан жерлерге алып баруу түйшүгү талап кылынат. Ошентип өндүрүлгөн продукцияга 40-50% күйүүчү май керектелет. Албетте, күйүүчү майдын баасы жогоруласа, жалпы азык-түлүктүн баасы дагы жогорулайт. Эл баасын көтөрбөсө да кымбатчылык ушул жагынан жүрүп отурат. Бизге жылына 1 миллион тонна күйүүчү май керектелет. Булак Азия News кезди. 3 жаштагы кызды зоопарктагы аюуларга салып берген. Ташкенттеги окуя. Ташкент шаарындагы зоопаркта тартылган видео тасма тарап жатат. Ал видео 3 жаштагы кызды белгисиз аял аюуларга салып берген учурдагы тартылган. Окуя 2022 жылы 28 январда болду. Зоопарктагы аюулар турган жерге белгисиз аял жаш баланы таштап жиберген. Зоопарктын кызматкерлеринин маалыматына таянсак, аюу жаш балага кол салган эмес, ал жерге ташталганда жаракат алып, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө абалы канааттандырарлык деп бааланып жатат. Жаш баланы өлтүрүүгө аракет кылган деген айып менен иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Шектүү аял тууралуу так маалыматтар айтыла элек. Булак Баракелде. Ош шаардык сотуна чогулгандар 6 миллион акчасын Салтанат Исмаилова аттуу жаранга алдатып, аргасыз укук коргоо органдарына кайрылышканын айтышууда. Өзүн Ош шаардык мэриясынын кызматкеримин деп таныштырган айыпталуучу ондогон адамдардын акчасын жыйнап, жер алып берем деген бойдон изин жашырган. Жабырлануучулардын бири Абдрахман Токтуназар уулу Исмаиловага 2012 жылы 2 миллион сом берип, ордуна үй алмак болгон. Арадан 10 жыл өтсө да берилген убадалары аткарылган эмес. Алдап качып келет. Андан кийин апасы Алишева Гүлжан төлөп беребиз деген. Башкы сот болгондон кийин 2 айдан кийин төлөп беребиз деп кызын Россияга качырып ийген. Андан кийин кайра апасына барсам, колуңдан келгенди кыл деген. Убакыт өткөзүп, ошону менен сот розыска болуп келип атат. Төлөп айтат, 1 сом төлөйлүк. Акчасы өсүп кетти. Зорго алдым машинамдычы. Андан кийин үйлөрүбүз залогко коюлган, кредиттерибиз бар. Азыркы күндө эми кредиттерибиз бар. Ушул 6 миллионду алып алышы булар биз угуп жүргөнбүз. Запытныйдан үй алган, жаңы үй алган, үйлөрүнө барганбыз. Мынан Салтанатка алып бердим деген бизде запистери дагы бар. Аудио запистери бар. Салтанаттын үйү деп. Аудио запистерди дагы бергенбиз, алганбыз, бергенбиз. Мойнуна алып атат бул кызчы. Алганмын туру деп. Алганмын деп атат, мойнуна алган. Бирок
соттор ушуну суроктор өтүп кеттир деп атат. Булар өздөрү качырып жүрө берсе, суроктор өтүп кетет анан кийин. Жарандар Салтанат Исмаилованын үстүнөн 2018 жылы Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылып, шектүүгө издөө жарыяланган. Ал ошол бойдон 6 жыл дегенде колго түшүрүлгөн. Азыр эми аны үй камагына чыгарабыз деп жатканы айтылды. Мындан улам тургундар Ош шаардык сотунун судьялары Тилек Турдукулов, Кылычбек Стамкуловго наразычылыгын билдиришүүдө. Камакта турган жеринен мына Турдукулов Тилек деген судья үй каймагына чыгарып берет муну. Чыгарып аркасынан дагы биз жүрүп дагы убакыт өтүп атпайбы ушинтип эле. Андан кийин азыр мына Стамкулов судья карап атат. Ошол Стамкуловго айтат элем, акыйкат чечим чыгарып беришин мен талап кыламын ушул. 3 чеге алып берем деп, меники $9.000. Дагы башкалардыкы бар да, мынада турбайбы жогоруда айтылгандарга. 18 жылдан бери жыйынтык жок мына. Ушул күнгө чейин биз мынантип жүрөбүз. Тууру кабыл чечилбесе биз жогору жакка чейин барышка акыйкатбыз. Жүрүш да кылып жасайбыз. Биз такыр койбойбуз буну. Эмне үчүн биздин талабыбызды талашпай, кайра 6 миллионду силердин сурооңор өтүп кеткен деп айтат. Биз кече албайбыз, биз карапайым калкпыз, биз кашыктап топтойбуз. Буларга окшоп мынтпейбиз. Булардын өзүнүн үйүн, машинасын бүт бар жогун текшергенге укук барбы же жокпу? Жабырлануучулардын талаптары боюнча Ош шаардык сотуна кайрылганыбызда жооп берүүдөн баш тартышты. Ал эми мекеменин басма сөз катчысы иш бөлмөсүнөн сыртта экенин айтып кутулду. Даже отурганда өзүнүн ордуларында да жок да иштилерибиз. Буларда эки судья тең кабыл алган жок. Азыр бир ИОсу бар экен, ИОсу менен гана азыр сүйлөштүк. Сүйлөсөк, так маалымат даже бере алган жок. Мен азыр бул жакта убийством бар эле деп тетири карап чыгып кетип бартат. Камчек Ташиевич, мына судьялардын бардыгы коррупционерлер, бардыгын коррупция боюнча бул жазага тартып, документтерди текшерип, жазага тартпасаңар, ош тазалабасаңар, бул карапайым эл кыйналып бүттү. Биз эгер тазаланбаса, ушундай акыйкат чечилбесе биздин иштерибиз, биз ар кандай жумуштарга барабыз. Болбосо биз самосудка дагы барабыз. Өзүбүз жазалайбыз мындай нерселерди. 150 троллейбус келет экен. 100 троллейбусту Бишкекке коюп, 40 троллейбусту Ошко коюп, 10 троллейбусту Нарынга койсо, замат аба тазарат. Мына көзгө көрүнөт. Биздин мына жерде куруп аткан бүтүн союзга белгилүү болгон эмен бактарыбыздын жалбырактары июнда кургап түшкөнүн токтотот. Макулсузбу? Бул көзгө көрүнгөн окуя. Көзгө көрүнөт дагы эл да сезет. Мына 100 троллейбус келди. Демек баягындай солярка менен жүргөн автобустардын баары токтоду. Ал ток менен жүрөт. 1 грамда газ чыгарбайт. Бишкек жыргап таза аба жутуп калды. 100 троллейбус Бишкекке жетип ашат. 40 троллейбус Ош шаарын камсыз кылат, 10 троллейбус Нарынды камсыз кылат. Эмнеге болбосун мындай нерсе? Же сөзсүз барып адам эсептей албаган токойго керекпи? Же адам эсептей албаган чөп өстүргөн жайлоого керекпи бул нерсе? Эмнеге суу самырдын ичин бүтүндөй жанагы эмне каптап кетип бартат, тикен? Эмнеге тракторлорду алып ошолордун баарын тазалап чыкпайсыңар жайытта? Көзгө көрүнүп калат го, мына канча жайыттарыбызды жок кылып, жанагы тикен басып өтөт. Эч көзгө көрүнбөгөн ошол тогуз торону ал жер ансыз деле жашыл. Кандай дейсиз? Альтернатива, сунуш. Троллейбустарды алуу бир, экинчиси ушул суу самырдагы бүтүн жайытты басып бараткан тикендерди жок кылуу. Болбойбу? Дараган Кемсабаевич, бул маселе, бул долбоор 16-жылдан баштап иштелип чыггандан ушул 4 райондогу жанагы климаттын өзгөрүшүнө өтө опурталдуу райондор болуп эсептелет. Себеби дегенде чрезвычайный ситуациялар көп катталган, чрезвычайный ситуациялар жанагындай жер көчкү, суу ташкындары ушул 10 жылдын ичинде эле анализ жасап чыкканбыз, 6 эсеге көбөйгөн да. Ошондуктан ушул 4 районду тандап ушул токойлордун калыбына келтирүү жана жайыттарды калыбына келтирүү. Бишкекте соңку 5 жылдын ичинде өпкө оорусу менен ооругандардын санын салыштырсаңыз, сиз айтып аткан сандар эч нерсеге жарабай калат. 5 жылдын ичиндеги динамиканы карап көргүлө, Бишкектеги өпкө оорулардын. Бул деген не деген маселе? Мен мисал бир гана сунуш, бир ой пикир айттым. Бул кабыл албайсыңар, бирок ой пикир.